Коомдук биринчи каналдын төз эфиринде Ала Тоо маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен студияда Гүлжан Кулманбетова жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач күндүн негизги жаңылыктары тууралуу кыскача. Адам өмүрүн сактап калгандыгы үчүн мекендешибиз Марат Исаев Россия президенти Владимир Путиндин колуна медаль алды. Сыйлык тапшыруу аземи бүгүн Кремлде өттү. Өкмөттө кадрдык өзгөрүүлөр. Элмира Ибраимова эсептөө палатасынын төрайымдыгынан бошотулса, Улан Исраилов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директору болуп дайындалды. Муундан муунга атадан балага өткөн өнөр. Кочкор районунда жашаган чебер устанын эмгектерин жердештер эле эмес, чет өлкөлүктөр баалай баштады. Окуучулардын дараметин арттырып, билим деңгээлин көтөрөлү. Билим берүү министрлиги акылдуу мектеп долбоорун киргизүүнү сунуштап жатат. Мекендешибиз Марат Исаевке бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын өнүгүшүнө салым кошкон, атуулдардын өмүрүн сактоодо эрдик көрсөткөн эң кадыр барптуу инсандарга мамлекеттик деңгээлдеги сыйлыктарды тапшырды. Кремлде өткөн салтанаттуу иш-чарага чакырылган ардактуулардын катарында кыргызстандык Марат Исаев дагы бар. Өз өмүрүн тобокелге салып, накта азаматтык кылып, россиялык жаранды куткарып калгандыгы үчүн президент Владимир Путин мекендешибизди төш белги менен сыйлады. 11 февраль күнү Москванын Красносельска метросунда жүргүнчүлөрдүн бири эсин жоготуп темир жолго кулап түшкөн. Мындай кыйчалыш кырдаалда мекендешибиз Марат Исаев менен Москва шаардык полиция кызматкери Артем Королюк ойлонуп отурбай дароо поезддин алдына секирип түшүп ыкчам жардам көрсөткөн. Эки эр азамат өз өмүрлөрүн тобокелге салып келе жаткан поездге карабай Москва шаарынын 38 жаштагы тургуну Юлия Вальдын өмүрүн сактап калышкан. Медалью за спасение погибавших награждены Исаев Марат Уразматович, курьер компании «Дизайн Депо», гражданин Киргизской республики. Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спасибо за то, что оценили наш поступок. И всему народу, всем спасибо вам. Кыргыз жигиттерине таандык кайратман, эр жүрөк сапатты бөтөн элге тааныткан мекендешибиздин эрдигин биринчилерден болуп, президент Алмазбек Атамбаев баалап, ага алтын кол саат жөнөтүп 100 000 сом менен сыйлаган. Марат Исаев ата-энеси менен бирге Кыргызстандын Москвадагы элчилигине чакырылып, ошол кездеги элчи Болот Жунусов тарабынан урмат сый көрсөтүлүп, президенттин аманаты расмий түрдө тапшырылган. Тагынып жүр, дайыма жакшы убакыт. Андан кийин Москва шаарынын мэри Сергей Собянин каармандык көрсөткөн Исаев менен Королюкка ыраазычылык катын жолдогон. Ал эми ladymail.ru порталы тарабынан жарыяланган биз сыймыктанган 7 орусиялык жигит тизмесине россиялыктар Марат Исаевди дагы кошкон. Жаштарга үлгү болуучу Мараттын бул эрдиги кыргыз жигиттерине болгон урмат сыйды дагы бир тепкичке көтөрдү десек жарашат. И такие выдающиеся люди России, как вы, будете бывать в этом зале и у этого пюпитра, тем быстрее мы решим все стоящие перед нами вопросы. Большое вам спасибо за вашу работу. Ниргүл Бокошова, Телег Эркин уулу, Коомдук биринчи канал. Жердеши Марат Исаев менен Ош облусунун тургундары дагы сыймыктанышууда. Биздин Ош студиябызындагы кесиптештерибиз алардын кубанышы менен тең бөлүшкөн. Бул тууралуу кененирээк биз менен түз эфирдеги байланышка чыгып жаткан кесиптешибиз Авазбек Айтиев айтып берет. Авазбек, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы? Мекендешибиз Марат Исаевдин каармандыгына ата-энеси гана эмес, бүтүндөй Кыргызстан эли сыймыктанууда. Президент Владимир Путиндин өз колунан абройлуу сыйлыкты алып жатканы анын кичи мекени болгон Ош шаарындагыларды өзгөчө кубанычка бөлөдү. Биздин чыгармачылык топ эр жүрөк жердешибиз Марат Исаевдин апасы Дамира Үметалиева эмгектенген жерде болуп, ал жердеги кесиптештеринин кубанычы менен бөлүшүп келген.
Бүгүн Дамира Үмөткулованы өз иштеген мектептин жамааты жылуу күтүп алышты. Анын да өзгөчө себеби бар. Анткени анын уулу Марат Исаевка өмүрү коркунучка кептелген адамды куткарып калган үчүн Россиянын президенти урмат көрсөтүп медаль менен сыйлады. Биз үчүн бул сыймык болду. Абдан кубанып атабыз. Эми кандай сыйлык болсо деле бул улуу мамлекеттен алган сыйлык башкача болсо керек деп толкунданып атабыз. Мугалимдер жамааты кубанып гана тим болбостон Баатырды чоңойтуп тарбиялаган энеси алар эмгектенген мектепте бирге иштегенине сыймыктанышат. Ota-onasini tarbiyasi, o'zini insoniyligi. Мен өзүмдүн кесиптешим менен сыймыктанам. Алар мындай жакшы баланы тарбиялоого жетише алды. Мындайда ар бир аял эле кыялданат. Марат бул аракети менен россиялыктардын мигранттар жөнүндөгү оюн өзгөртө алды. Дамир айым 21 мектепте 20 жылдан бери кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Окуучуларын адал эмгекке, чынчылдык менен боорукерликке үндөп келген эженин уулу бүтүндөй кыргызстандыктарга сыймык алып келгени жаш муундарга дагы жаңыча дем берди. Эжекебизди баласынын жөнүндө интернеттен, анан телевизордон көрдүк. Аябай сыймыктандык. Биз эжекебиз улуу экен деп. Биз да иншалла эжекебиз балдарыбыз, биз ошондой болобуз деп сыймыктандык. Жаңы Кыргызстандын жарандын үлгү образы деген темада. ОШМУнун ректору Канбек Исаков Марат Исаев Кыргызстандын жаңы образын жаратты деген ойдо. Бул жөнүндө профессор интернеттеги баракчасына да жазган. Бөтөн жерде жүрүп тааныбаган адамга кол сунуп, өз өмүрүн тобокелге салууга чынында ар ким эле батына бербейт. Жардамга кол сунгандыгы бул жалпы ошол чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз мигранттарынын жөнөкөй эле бир кара күчтүн ээси эмес. Алар акыл эстүү, билимдүү, интеллектуал, гуманист экендигин көрсөттү деп ойлойм да. Өзгөчө биздин жаштарыбызга бул өзүнчө бир үлгүлүүлүктүн, мыкты жарандын образынын үлгүсүн көрсөттү да. Канбек Исаковдун пикиринде Кыргызстандын жаңы образын китептерден же көркөм тасмалардан издөөнүн кажети жок. Ал арабызда эле жашаган Марат Исаев экенин айтат. Авазбек Айтиев, Акжол Айбашев, Коомдук биринчи канал, Ош шаары. Элетте элдин саны өсүп, социалдык маселелерди жакшыртуу талабы келип чыкты. Ала Бука районунун Кажар конушуна 5 жылда 130дан ашуун жаңы кожолук кошулган. Мындан улам жаңы чектерге электр энергиясын жеткирүү маселеси жаралды. Абал менен жеринен кабарчыбыз Осмон Уламсадыров таанышып келген. Өз күчү менен 5 столба коюп, мындай шамалда кулап калбасын деп зындар менен тартып турам. Нурбек Камчыбековдун жаңы конушка отурукташканына 5 жылдан өттү. Ал 500 метр жерге мамыча орнотуп, үйүнө электр чубалгысын тартып алууга мажбур болгон. Бирок бул аракеттен абал деле өтө жакшырган жок. Анткени мамычасын жылдап алмаштыруу керек. Анан калса кышында мамычасы даалай кулап, даала жолу жарыгы жок калган. Кооптуу 5 столба коюп тартып келгенмин. Кооптанып отурабыз. Астылар чирип калат, алмаштырып турабыз. Күч жеткенине турбаларды коюп, кышкызын эми карап турабыз, өзүбүз кулаган тургузуп турабыз. Ошол заманбап түптүү столбалар болсо жакшы болмок. Электр мамычаларын өздөрү эптештирип алгандардын саны Кажар айылында 120га барат. Жагдайды жөнгө салуу үчүн айылга 11 типтүү мамыча орнотуу керек. Ал үчүн 1 миллион сомдон ашуун каражат талап. Ушу быйыл Пырондун жардамы менен, айыл өкмөт тарабынан жардам болуп, элдин салымы менен азыр проектти бүттүк. Буйруса март-апрель айларында уже тендерден дагы өтүп калды. Свет бияктарга толугу менен типовой болуп түшмөк болду. Жаңы 160 киловаттык трансформатор алып атабыз. Пырондун жардамы менен. Айылда чечилүүгө муктаждык жараткан социалдык маселелер да арбын. Элеттик жаштар жумушсуздук маселесин көтөрсө, дыйкандар суга суу тартыштыгын айтып, жылда даттанат. Ушу пенсионерлер гана багып атырды жаштарды. Пенсионерлер. Жаштар иштей турган бир ишкана таап бериш керек да. Ошондо ел ошо Россияга деле, Казакстанга деле барбайт. Калат өзү. Азыр айтып атырсың, үлүшү бар, үлүшүн кылбайбы? 17 сөтүк немиш кылат. Айлеле дыйканчылык менен тиричилигин өткөрөт. Бири картошка эксе, башкалары жүгөрү, күн карама айдап, жер менен алек. Конуш жашоочулары ички жана сырткы миграцияны жөнгө салуу үчүн элет жашоосун жакшыртуу кажет деген ойдо. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу. Баткен облусунун Рават айылынын тургундары суу сактоочу көлмөнүн долбоорун даярдагандарга нааразы. 700 кожолук жашаган Рават айылынын тургундары белгилегендей долбоорго көп каражат жумшалганы менен натыйжа жок. 2015-жылга пландаштырылган суу сактоочу көлмөнүн курулушу азыркыга чейин башталбай турат. Ал ортодо суу тартыштыгынын азабын тартып, кирешеден куржалак калган айылдыктар жер которуп кеткенге аргасыз болушууда. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн алкагында ишке аша турган иш чарага эмне тоскоолдук болуп жатат? Кабарчыбыз Адылбек Акматов иликтеп көргөн.
Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан Рават айылынын тургундары акыркы 10 жылдан бери суу азабын тартып келишет. Кожолуктун саны 700ге жеткенден бери же эккен эгинден түшүм жок. Бак тарактар мөбө байлабай калган айылдагы кейиштүү абалды жашы 80ге таяп калган Самат Аксакал айтып берди. 700 кожолук бар. Суу жетпейт, сабыз пышпайт, картошка пышпайт, мака пышпайт. Алма болсо эртеге сапсары болуп жалбырагы ташап жиберет. Өкмөттөн суу топтоочу көлмө жасап беребиз деп 1,5 миллионго долбоор жасалганы менен азырга чейин акча каралбай же курулушу башталбай турат. Анын себебин айыл аймагынын башчысы мындай деп түшүндүрдү. Кыргыз долбоорлоо институту өз кезегинде бир долбоор иштеп чыккан. Бул долбоор аябай чийки болуп калган. Себеби мына өзүңүздөр көрүңүздөр, бул жерден кышы жазың 100 литрден суу агып жатат. Ошо біз 100 литр сууду біз кышында 3 ай топтосок 1 миллион кубка жакын суу жыйнайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде 3000 гектардан ашык өтө бир кара топурактуу бир да таш жакшынакай жерибиз турат. Бул жерден канчалаган түшүм алмакпыз. Бул жерде проект такыр туура эмес түзүлүп калган. Бул жерде 80 гектар жердин суга суусу жакшырат, 28 гектар гана жердин кошумча өздөштүрүлөт деп калган. Ошондуктан бул өзүн өзү акталган долбоор катары мамлекетибиз көңүл бурбай атат бүгүнкү күндө. Жергиликтүү калктын берген маалыматтарына таянсак, суу сактоочу көлмөнүн долбоорун түзгөн институт тарабынан катачылыктарга жол берилген. Ошондон улам туура эмес түзүлгөн долбоорго таянып, кайтарым аз деген тыянак менен өкмөт өзү чыгарган токтомун өзү аткарбай жатат дейт айылдын дагы бир аксакалы. БСР куруу жөнүндө 2011 жылда өкмөттүн 229 токтому чыгып, Рават айылына баасы 60 миллион сомдук БСР курулмак болгон. БСР куруу урматтуу президентибиздин жол картасында 2015-2017 жылга планга да кирген. Улуттук программага кирген бул суу сактагычтын стратегиялык мааниси чоң. Өкмөттүн токтомунун негизинде өткөн жылы курулушу башталуучу көл курулбай калгандыгына байланыштуу кирешеден куруп калган айыл тургундары жан аргасы үчүн башка жактан нан таап кеткенге аргасыз. Учурда 300дөн ашык айыл тургуну мигрант болуп жүрүшсө, дагы 100ге жакыны суу тартыштыгынан улам башка жактарга биротоло көчүп кетишкен. Адылбек Акматов, Рызбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Рават айылы. Бизде болгон жаңылыктар мына ушулар болду. Эми кезекти кайрадан Бишкек студиясына берем. Рахмат, биз болсо программабызды улантабыз. Бөкөнбай Казаков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматынын директору кызматынан бошотулду. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон буйрукка ылайык Бөкөнбай Казаков өз арызынын негизинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басарынын рангындагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматынын директорунун кызматынан бошотулду. Мамлекет башчысынын башка буйругу менен Улан Исраилов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басарынын рангына барабар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматынын директору болуп дайындалды. Эльмира Ибраимова Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрайымдыгынан бошотулду. Президент Алмазбек Атамбаев Эльмира Ибраимованы бүгүн өзүнүн жазган арызынын негизинде эсептөө палатасынын төрайымы кызматынан бошотуу тууралуу жарлыкка кол койду. Жогорку кеңеш Кыргызстан-Кытай газ өткөрүүчү линиясын куруудагы жанагы пайдалануудагы кызматташтык боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кирген толуктоолорду колдоду. Документ 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбооруна ылайык көгүлтүр отун ташып жеткирүү үчүн Кыргызстан тарабынан атайын салык алынат. Бул каражаттар газды экспорттогон ишкана тарабынан которулат. Атайын салык катары төгүлгөн каражаттын 80% республикалык бюджетке түшөт. Ал эми 10% Ош облусун жанагы Ош шаарын, дагы 10% каражат аймактын Алай, Чоң Алай райондорун өнүктүрүү фондуна которулат. Мыйзам долбоорун колдоп чыккан эл өкүлдөрү каражаттар тоолуу жана чек арага жакын аймактардын инфраструктурасын жакшыртып, социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жакшы жардам болоорун белгилешти. Эгерде бизде айылдар, шаарлар, райондорубуз күчтүү болсо, анда мамлекет өнүгөт, элдин турмушу жакшырат. Өзүңөр билесиңер. Мына Алай менен Чоң Алайда азыр жол маселеси абдан курч. Абдан көп проблема бар да. Эң негизгиси ал жакта ушул турмуш шартын, инфраструктуранын жоктугунан көп мектептер курулуп элек, миграция дагы абдан күч. Бул мыйзам ушул эки райондун жана шаардын өнүгүшүнө бир топ мындай пайдасы тиймек деп ойлойм.
Мыйзамсыз курулуш иштери боюнча түрмөгүбүздү бүгүн дагы улантабыз. Орду калаанын чок ортосундагы Ибраимов көчөсүндө орун алган 42 үйдүн тургундары алар жашаган үйдүн жанына жашоочулардын уруксатысыз курулуш жүрүп жаткандыгын айтып жаттанышууда. Айтымдарында жаңы курулуш жанаша жайгашкан үйдөн орун алган үй бүлөлүк тиш дарылоо борборунун кожоюнуна караштуу экен. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айжан Омолдошова иликтеп кайтты. Бишкек шаарындагы Москва менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул аймакта жыл жаңыргандан бери тынчтык жок. Канча рет 42 үйдүн тургундары ушинтип нааразычылыгын айтып келишкени менен курулуш иши уланган. Менин фамилиямда турат. Менин колум бул кол менин колум эмес таптакыр эле. 81 квартира бар, 81 квартиранын баары тең колдору жасалма. Бир эле ручка менен бир эле адам койгон. Бул үйдөгү жашоочулардын көбү кезегинде мамлекет үчүн кызмат кылган ардагерлер. Эми минтип эс алуу курагына келген карылар терезени ачып таза аба менен дем алмак турсун, жакында күндүн бетин көрө албай калышы дагы ыктымал. Себеби пландалып жаткан көп кабаттуу имарат алар жашаган үйдү жаап калчудай. Люди все возмущаются. Все против этой стройки. Ушул үй 82-жылы курулган. Ошондон бери жашайм. Мына бул биздин үйгө караштуу аянтта. Мындагы жер, тротуар, автоунаа коюлуучу жай баардыгы жалпы үйдүн жашоочуларына тиешелүү мүлк деп эсептелинет. Эми мына таза аба менен дем алмак турсун тынч уктай албай калдык. Дайым таңкылдаган үндөр угулуп турат. Терезени ачсаң сапырылган чаң. Тургундардын айтымында жүрүп жаткан жаңы курулуш жанаша үйдө жайгашкан тиш дарылоо борборунун кожоюнуна караштуу. Эң кызыгы борбордун алдында унаасы токтоп, өзү терезеден окуяга көз салып карап турса дагы кызматкерлери кожоюн азыр ордунда жок деген шылтоону айтып, маалымат берүүдөн баш тартышты. Себеби буга чейин деле бир нече ирет жогорку жакта чиновниктер менен байланышыбыз бар деп тургундарды тоготпогон түр көрсөтүп келатышат. Курулуш эрежелерине ылайык, эгерде үйдүн терезе тарабына кандайдыр бир имарат түшө турган болсо, эң кеминде 12 метрден ашпаш керек болчу. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жагдайда бул имарат өтө эле жанаша жайгашып калчудай. 2-3 күн мурда Свердлов райондук прокуратурасынан келип, курулуш иши токтотулсын деп эскертүү берген. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда пайдалуу түптөлүп бетондор куюлууда. Борбор калаада мындай мыйзамсыз курулуштарды көпкө издебей эле табууга болот. Ахунбаев, Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишкен жериндеги мына бул имарат жанындагы үйдүн тең жарымын күн тараптан тосуп турат. Жашоочулар арыз муңун айта берип чарчап бүтүштү. Бирок тиешелүү тараптар маселени бир жаңсыл кылып чечип берүүгө жарабай жатышат. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал. Жаздын келиши менен ботаникалык бакчада абал бир аз жакшырат. Анткени аны тазалоого студенттерден баштап депутаттарга чейин барышат. Бирок бир айлык ишембиликтен кийин бакчага көңүл бурган жан табылбайт. Ал эми аны күндө тазалап туруу үчүн бакчанын кызматкерлери жетишпейт. Теманы кабарчыбыз Улан Бакиров улантат. Ботаникалык бакчадагы жалгыз техника ушул. Эскилиги ябак жетип, 2 күндүн биринде бузулат. Кызматкерлердин айласын 6 кетире бергенден улам техникага кайыл болуп, баарын кол менен кылууга өтүшкөн. Бирок ага да адам жетишпейт. Бир жумада мордеки телешкамды 2 жол чыгарам. Анан момундай хоростор чыгарып атпаймынбы? Хороз. Сүйүрүнө деген хороз чыгарып атам. Хоростор өзүнчө бир жумада 2 телешка чыгат. Күнүнө 2ден чыксам эле болот, успет этпей калып атам. Анткени менен мындагылар жазында жыргап калабыз дешет. Студенттерден баштап папке көтөргөн чоңдоруна чейин келип, ишембиликтерди өткөрүүгө жардам беришет. Бирок массалык ишембиликтер бүткөн соң жалпы аянтты таза сактоо кыйынга турат. Кирүү тартыбы эркин болгондуктан ар кандай адамдар кирип эс алат. Бирок таштандыларын жыйбай кетишет. Ботаникалык бакча акыркы 20 жылдан бери каралбай калган. Андан улам бул жерден таштандыларды, кургап калган бактарды кезиктирүү анча деле кыйын эмес. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп тургандай, кээ бир жерлерде бактар алган эмес өрттөнүп да кеткен. Ботаникалык бакча азырынча бир да курулушту аймагына киргизбеген Бишкектеги жалгыз жашыл зона. Бул жакка таза абадан дем алып, тынч эс алууну каалагандар келишет. Эс алуучуларда бакчанын абалы оңолсо деген тилекте. Абасы жакшы, природа жакшы. Эми ошончо ухаживать этсе ушул болмок да. Ошо эч кимге керек жок, тыштаганда карабайсың да. Кругом салафан, мешоктор, отуруп арак ичип аткан буякта. Там, знаете, было вот осколки от водки, вот сломанные бутылки были, семечки там валялись. Ну, не прям везде, но немного было грязно, да. А сейчас начали смотреть за деревьями, вырубать то, что не нужно, так что намного хорошо. Бакчанын ирригациялык системасы да аргасыз абалга кептелген. Суу жетпеген соң куураган бактар көбөйгөндөн көбөйүп барат.
Ал эми мамлекеттен бакчанын кызматкерлеринин айлыгына гана каражат бөлүнөт. Калган катканын көчөт сатып, эптеп жеткирип жатабыз дейт бакча жетекчиси. Орду жашырса билесиңер да Кыргыздын кандай сөздөрү бар. Ошон үчүн жашырбай эле баардыгын алып, көргөзүп чыгарып, биздин кемчиликтер могул болуп атат. Арык чөнөктөрүбүзгө суу келбей калды. Скважиналарыбыз иштебей калды. Бирде техникабыз жок деп ачыгын эле айтып атабыз. Негизинен ботаникалык бакча Улуттук илимдер академиясына карайт. Мындан улам Кыргызстанга биринчи жолу келип жаткан көчөттөрдүн баардыгы алгач ушул бакчада өстүрүлүп, илимий аныктама берилет. Башкача айтканда, Кыргызстандын шартында өсөрү же өспөй турганы билинет. Азыркы учурда 1500дөн ашуун көчөттөрдүн түрү өстүрүлүүдө. Улан Бакиров, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал. Өлкө аймагында табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча атайын иш пландар түзүлүп, тиешелүү жумуштар башталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов министрликтин өткөн жылдагы ишмердиги боюнча отчету маалында билдирди. Анын айтымында 2015-жылы өлкө аймагында 229 табигый техногендик кырсыктар катталып, анын кесепетинен 53 адам каза тапкан. Ал эми келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү 1,5 миллиард сомдон ашат. Муну менен өткөн жылы өзгөчө кырдаалдардын саны 2014-жылга караганда 29%-га көбөйгөнү белгилүү болду. Андыктан быйыл кар көчкү, жер титирөө, жер алдында суулардын көтөрүлүшү, катуу шамал жана селдин кесепеттерин алдын алууга көп күч аракет жумшалары белгиленди. Министр Кубатбек Боронов мекемеге бөлүнгөн каражаттын көлөмүнө, министрликтин иш натыйжасын арттыруу маселелерине дагы токтолду. Былтыр биз 39%-ын алганбыз, быйыл 46%-ын алып атабыз. Бул жарымдан да азыраак болуп атат да. Мына азыр жогорку кеңеште башталды эле техника, кызматтык техникаларды кыскартуу боюнча. Бул менимче бардык министрликтерде бирдей жүргүзүүгө болбой турган нерсе. Бул жаңылыш нерсе деп ойлойм. Биздин кызматкерлер мисалы үчүн 365 күндүн жок дегенде 250-300 күнүн командировкада өткөрүшөт. Анан буларга командировка менен техника май сайын шартын түзүп бербесе кандай кызмат эффектив болот? Ушул жылдын 14-нөн 21 апрелине чейин Кытайдын Гуанчжоу шаарында Кыргыз-Кытай бизнес форум өткөнү жатат. Иш-чара кантон жарманкесинин алкагында уюштурулуп жатат. Ага ылайык, бүгүн Соода өнөр жай палатасы ишкерлерди чакырып, жарманкеге катышуунун жол жобосу жана андагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берди. Теманын уланчысы Альбина Сулайманованын репортажында. Кытайда өтө турган кантон жарманкесине болжол менен Кыргызстандан 30дан ашык ишкер баруу ниетин билдирүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү бизнес форумдун алкагында өнөктөш таап, курулуш материалдары менен текстиль тармагы боюнча кызматташууну көздөп жатат. Кытайда 8 жылдан ашык жашап, ошол жакта ишкана ачып, тигүү тармагы менен алектенип келген ишкер Амир Закиров өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, жарманкенин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Увидеть масштаб. Биздин ниет эки тараптын ортосунда көпүрө болуп берүү. Сапардын алкагындагы кантон жарманкесинде Кыргызстандын ишкерлери өндүрүштү өнүктүрүүнүн жол жобосун өз көзү менен көрүп, өнөктөш таба алышат. Анын негизинде товарды ортомчусуз эле 3 эсе арзан баада алып, аны жөн гана сатуу же болбосо өндүрүп сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Амир Закиров растагандай, Кытай тарап Кыргызстан менен туризм, энергетика, тигүү жана айыл чарба тармагы боюнча кызматташууга кызыктар. Айыл чарба тармагын эле ала турган болсок, органикалык продукция Кыргызстандагы приоритеттүү стратегиялык багыт болуп турат. Мындан улам бул жаатта Кытайдан инвестиция тартууга чоң мүмкүнчүлүк бар, дешет адистер. По итогам 2015 года 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 108 миллион 600 миң долларды түзгөн. Бул сумманы быйылкы жылы көбөйтүү ниетиндебиз. Кантон жарманкеси да буга көмөкчү болот. Биринчи жолу 1957 жылы уюштурулган кантон жарманкеси жылына 2 жолу өтүүчү дүйнөдөгү 3-чү ири көргөзмө. Ал Кытайдын Гуанчжоу шаарында быйыл 119 жолу өтөт. Иш-чарага жыл сайын 200дөн кем эмес мамлекеттин өкүлү барып катышат. Дүйнөдөгү бир дагы соода өндүрүштүк жарманкеде мынчалык көп түрлүү товар сунушталбайт. Тагыраагы жарманкеге тиричилик техникасына тарта ири жабдуулар, кийим-кечек, тамак-аш болуп отуруп, 150 миң түрлүү товар коюлат. Дал ушул көргөзмөдөн экспортко чыга элек жаңы товарларды көрүүгө болот. Кыргыз ишкерлеринин тобу көргөзмөгө быйыл 2-чи жолу катышканы жатат. Айтып атпайбызбы, 2016 жыл бир мүмкүнчүлүк жылдары. Ооба, ишкерлердин астында бир тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек. Каалагандар Кытай менен иштегендер болот, каалагандар Италия менен, каалагандар Түркия менен, каалагандар Россия менен. Биз колдон келишинче
кайсыл жакта бир мүмкүнчүлүк түзүлүп жатса ишкерлерибизге ошол жактан мүмкүнчүлүк издөө жолдорун издеп жатабыз. Биздин максатыбыз эми бизнес площадканы түзүп берүү. Белгилей кетсек, дүйнөлүк өндүрүштүн 12% Кытайга тиешелүү. Кантон жарманкесинде түзүлгөн эки тараптуу келишимдер негизинде Кытай экспортунун 10% сыртка чыгат. Демек, бул өлкө дагы эле элдик керектөөгө арналган товарларды өндүрүү жагынан алдына эч кимди чыгара элек. Альбина Сулайманова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал. Акыркы кездери Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан Кочкор районунда этномаданиятка таандык кол өнөрчүлүгү өнүгүп, кошумча киреши таунун булагына айланды. Өз өнөрү менен бир эле жердештерин эмес, чет өлкөлүк туристтерге дагы таанылган айылдык уста тууралуу аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Мына бул менин колумдагы Тогуз Коргол оюнуна ылайыкталган такта 19-жылдын аягында Кочкорлук уста Жакыпбай тарабынан жазылган. Ошондой эле мына бул шапта ушул инсанга таандык. Ал эми ал жасаган мына бул дөшкө эмне деген эмгек талап кылынганын өзүңүздөр эле сезип жатсаңыздар керек. Бул темирден, ал эми темирден мына ушундай дөш жасап чыгыш бул өтө эле татаал. Бактыга жараша даңазасы такшырган Жакыпбай устанын жогорудагы буюмдары эмес, өнөрү да муунда муунга өтүп, азыркыга дейре учугун улап келет. Дегенибиз, анын небереси Асанбек Жакыпбаевдин колунан жаралган ар кандай улуттук буюмдар башкалабыздагы Айчүсөк борбордук дүрдүйүм дүкөн аркылуу чет өлкөлүк меймандарга дароо сатылат. Анткени алардын баарысы кай брендердин мүйүздөрүнөн жасалган. Кулжанын мүйүздөрү жана ат башы аксай арбаларда бар экен да. Талааларда, тоолордон терип, ушундай тергендер болот да, терип келген балдар болот. Ошолордон сатып алабыз, ошолор менен иштейбиз. Түндүгү баканы. Эң кызыктуусу мына ушул каарманыбыз мекендеген шамшы айындалардын үчөөсүнүн бирөөсү колдордон көөрү төгүлбөсө да дурус уста келер. Ал эми алардын арасындагы Чаек Жакшылыкова Асанбек Жакыпбаевдин сүйгөн жары эмес, мыкты да жардамчысы. Айрыкча ал өмүрлүк жолдоштун көз майы корогон буюмдарын жогорку чөлчүктө боеп, көркүн арттырат. Мен де ушул жерге кирип, булар эмне кылса мен деле ошолорду кылышып, буларды жасашып мен деле ошо жардам бере берем. Ушул уста түгөйлөр күз айларына белгиленген көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк экинчи оюндардын даярдыктарын азыртан эле башташты. Алардын пикирлеринде чет өлкөлүктөрдү улуттук оюндасы менен бирге эле кол өнөрчүлүгүндө таңдандырса болот. Көчмөндөрдү жасап атабыз, барыстардан жасап атабыз. Ошо жана бул шумкар, Кыргыздын шумкарларын жана кериптеги уйдун мүйүсүнөн жасап атабыз. Мына уйдун мүйүстөрүнөн жасалгандар бул. Булар мына ушундай жасалып атат. Антке менен шамшылык уста экени атайын шарттын жоктугу кыжаалат кылып келет. Өз күчү менен кошумча жай куруп алса да, анын ичине керектүү шаймандарды сатып алууга азырынча чамасы чак. Көпчүлүк сыяктуу насыя алайын дейт, бирок алардын үстөк пайызынын көптүгү үрөйдү учурат. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Коомдук 1-канал, Кочкор району. Дары чөп жыйнап, аны негизги киреше булагына айланткан Жанар Алкожоева Сокулуктун Кызылтуу айылынын тургуну. Чөптөрдөн ал дары-дармеканы даярдабастан шакар самын жасоонун ыкмасындагы мыкты өздөштүргөн. Бул өнөрдү апасынан үйрөнгөнүн сыймыктануу менен айткан Жанар Алкожоеванын азыр өз кардарлары да бар. Ал эми ишти кеңейтүү үчүн ал бир катар айылдаштарын жумуш менен дагы камсыздоого жетишкен. Шакар самын дары чөптөрдүн кайнатмасынан жасалгандыктан дарылык касиетке ээ жана экологиялык таза өндүрүм. Мындай самынды жасоо атадан балага өтүп келген кесип эле, бирок ар бири шакарды жасоо ыкмасын сыр кылып сактап келген. Жасаган самыныбызды негизи дары чөп менен иштегендер алып атат, анткени жана псориаз, экзема, аллергия деген, кожный угри, жана бесетки деген оорулар азыр көп болуп атпайбы тамак аштын начарлыгына. Анан 1-2 жуунгандан эле көрүшүп эле колдонуп эле анан кайра сурап келип атышат да. Табигый таза самынды колдонуу ар башка ооруларды алдын алып, айрым милдеттерди да айыктырган касиетке ээ. Шакарап элдик ыкма менен жасалып, эч кандай зыяндуу зат кошулбайт. Ал ошонусу менен баалуу. Безетки момундай жаралар көп чыгып атат да. Буну менен колдонгондо көп деле баягы сүрүнүп момундай мочалка колдонулбайт. Сүргөндө эле уже момундай жана клеткалар тазаланып түшөт да. Ушулардын дарыланган чөптөрүнөн ичип, мына уже бир 10 күндөй болуп калды, давление такыр деле боло элекмин. Така ошо 10 күндөн бери колдонуп атам. Анан мына бу жерде касымда кичине асайып калды, арыктап. Өзүмдү жаңы жакшы сезип калдым да. Шакарап самын жасоо бир топ убакытты талап кылат. Аны кайнатууда атайын эрежелер да сакталышы шарт.
Эң кызыгы жай күз айларында чогултулган чөптөрдүн ушул кезге чейин жытын жана касиетин жоготпой сакталгандыгы. Сталбек Абдыраев, Мирлан Макеев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу. Билим берүү министрлиги балдардын сапаттуу билим алуусуна көмөк боло турган акылдуу мектеп программасынын концепциясын премьер-министрге сунуштады. Бул тууралуу министр Эльвира Сариева бүгүн маалымат жыйында билдирди. Программа маалыматтык санариптик технологияларды колдонуу менен балдардын билим деңгээлин көтөрүүгө, мугалимдерге заманбап каражаттар аркылуу балдарды окутууга мүмкүнчүлүк түзүү жана өлкө аймагы боюнча мектептерди компьютер, интернет менен камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле концепцияда мектептердеги ички процесстерди автоматташтыруу жана окуу жайлар менен билим берүү министрлигинин ортосунда кызматташууну арттыруу багыты камтылган. Эльвира Сариева акылдуу мектеп программасынын алкагында быйыл Кыргызстанда 1000ден ашык мектепти интернетке туташтыруу каралганын, анын каражат маселеси жогорку кеңеште талкууланып чечилгенин билдирди. Мектептерди интернетке туташтыруу боюнча провайдер менен иштерди жүргүздүк, бирок бул жерде бир көйгөйүбүз бар. Тилекке каршы азыр биз оптоволокно аркылуу мектептерди туташтыра алып атпайбызбы? Ошондо көпчүлүк тоолуу райондор азыр туташтырылган эмес. Азыр кайсы айылдарда ошо провайдер иштеп аткан жерде интернет бар болсо, жок дегенде ошол мектептерди биринчи кадам катары 1 сентябрда ошо 1000 мектепти туташтыралы деген оюбуз бар. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө жашап жаткан кандай гана коомдук саясий түзүлүштөгү эл болбосун, алардын бардыгы бир канча кылымдар бою коомдук өнүгүүнүн тарыхый татаал жолун басып өткөндүгү чындык. Орто кылымдарда жана соңку жаңы доордун эрегесинде Кыргыздын сабаттуулук тарыхынын өзгөчө баскычтары болгон. Эне сай талас рун жазуулары же байыркы түрк жазуулары элибиздин көнөргүс тарыхынын бай экендигин айгинелейт. Бул тууралуу кененирээк Замира Нусубалиева айтып берет. Орхун Эне сай аймагын мекендеген түрк элдери, анын ичинде кыргыздар акырындап цивилизацияга жетип, коомдук саясий жана маданий жактан өнүгүүсү башка Европа элдерине эч ак эле белгилүү болгону тарыхта маалым. Анан дагы ошол мезгилде өзүнүн жазмасы дагы болгон. Даниялык окумуштуу профессор Вильгельм Томсен 1893-жылы Орхон жана Эне сайдагы рун жазмасын биринчилерден болуп окуган. Ал эми Кыргызстанда ушул байыркы түрк тамгаларын бир системага келтирген тарыхчы түрколог Келери Битикчи дагы ушул кезде каалоочуларга байыркы жазманы үйрөтүп келет. Манаста кездешкен, Кыргызстан жырасында кездешкен 30 уул, чоро деген сөздөр бар да. Мына 30 уул деген сөздүн бир тамгасы көрүнбөй деле калыптыр. О тамгасычы. Кыргызстанда мындай байыркы түрк жазуулары бар 25 таш табылган. Тарых музейинин чыгыш тарабындагы бул таштар сыртта тургандыктан шамал жаанга калып отуруп жазмалары үчүп баратат. Анан дагы анын эмне таш экенин деле этибар албай тээ уруп, керек болсо боёп кеткендер да жок эмес дейт ал. Карабайсыңар, бул жактан уже краска болуп калыптыр да. Бул биздин манкурчулугубуздун эле белгиси болуп калды, ушу боёкчу. Байыркы жазуулардын Борбордук Азияда Казакстандын жана Кыргызстандын талас Кочкор аймактарынан табылганы маалым. Бул кыргыз элинин эң байыркы колдонгон тамгалары, анан ушул күнгө чейин жеткен табылгага ойдогудай кам көрө албай жатабыз дейт тарыхчы. Экинчи талас эстелиги ушу биздин Борбордук тарых музейинин эң кире беришинде туруш керек. Анткени бул кыргыздардын 6-7 кылымдагы өзүнүн маданияты, жазуусунун белгиси болуп турат да. 28 тамгадан турган байыркы түрк жазмасын үйрөнүп же билип алууга ашыккан жаштар жок эмес дейт Элери Битикчи. Тамгалардын өзүнчө бир өзгөчөлүгү да бар. Оң жагында эпчи тарабы, эр тарабы сол жагында кире бериштен санасы. Анан эп тарабы мына үйгө окшош болуп атат. Ташка чегилген жазма поэтикалык эстеликтер менен жазуулар тарых илиминде, тил жана адабият, искусство таануу илиминде болсун, табылгыс баалуу булак экени талашсыз. Кыргыздын караңгы болгон дегендерге жакшы жооп болуп жооп катары болуп жатат да. Студент кезинен байыркы жазуулардын окулушун, түзүлүшүн изилдөөгө алган тарыхчы азыркы кыргыз тили менен ошол жазманын окшоштугу жогору экенин айтат. Ушу тамгаларды үйрөнүп эле байыркы эстеликтердин тексттерин окуп көрсө, жөнөкөй эле студент бала азыркы кыргыз тилине абдан окшош болуп жатат, анткени 70-80% ушу студент түшүнөт да. Түрк тилдеринин тарыхы, этнографиясы, маданияты жана тили туурасында кеңири маалымат алууга, аны терең изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген тарыхый баалуулуктарга ойдогудай кам көрүү учур талап болуп тургандай. Замира Нусубалиева, Алмаз Тормонбетов, Коомдук 1 канал.
Элаканы Эгемберди Эрматовтан Мухаммед Пайгамбар дастанынын түрк тилинде жарык көргөн китебинин бет ачары болду. Тарых жана маданият жылынын алкагында уюштурулган иш-чара мамлекеттик аларча резиденциясында болуп өттү. Китепти түрк тилине Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу акын Фатих Серче которгон. 15 жыл мурун жазылган чыгарма буга чейин өзбек, казак тилдеринде да чыккан. Автордун растоосунда дүйнөлүк адабиятта биринчи жолу кыргыз тилинде жазылган пайгамбардын өмүрү таржымалы, учурда башка элдердин дагы суроо талабына ээ болуп жатат. Мына ошол китеп чыккандан кийин 3 нускасы кайра басылып чыкты бүгүнкү күнгө чейин. Бирок мына арадан 15 жыл өткөндөн кийин ушул дастан башка элдердин дагы тилине которула баштады. Кыргызстандагы Азербайжан досторубуз ушу китепти чыгарууга, котортууга, элге таратууга ушул өз мойнуна алып, ушу түрк тилине которуп чыгарып берип болду. Көрүүсү начар же таптакыр азиз адамдарга кыргыз тилин үйрөтүүгө шарт түзүлүүдө. Өлкөдө биринчи жолу Braille тамгасы менен кыргыз тилин үйрөтүүчү окуу куралдары чыгарылды. Анда кыргызча, орусча жана орусча кыргызча сөздүк, ошондой эле орусча кыргызча сүйлөшмө болуп, бардыгы 44 эмгек чыкты. Китептер Феномен коомдук фонду тарабынан чыгарылып, бет ачар аземи бүгүн Бишкекте өттү. Фонддун жетекчиси Искендер Султаналиев ырастагандай, бул окуу куралдары буга чейин жетишсиз болуп келген. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 160 миңден ашуун адам жашайт, 5700 адам көз жагынан биринчи жана экинчи топтогу майыптар. Мына эмки жумада Кудай буйрса көптөгөн организацияларга таратабыз. Биринчиден бул кыргыз азистер жана дүлөйлөр коомуна беребиз. Аларда атайын адештириштирилген китепканасы бар. Ошол жактан каалоочулар барып, алып үйлөрүнө окуса, үйрөнсө болот. Бул негизи этностор аралык мамилелерди чындоо боюнча улуттук биримдикти күчөтүү боюнча каралган гранттар. Ошо гранттардын бири болуп, мына 8 ай мурда Феномен коомдук фонду ушул грантты жеңип алган. Рио-де-Жанейро шаарында өтө турган жайкы 31-чи Олимпиада оюндарына катышууга грек-рим күрөшү боюнча балбан Арсен Ералиев жана 3 жеңил атлетчи Дарья Маслова, Юлия Андреева менен Мария Карабецкая лицензия жеңип алган. Учурда Олимпиадага жолдомо алган жана алууну көздөгөн Кыргызстандын курама командалары кызуу даярдык көрүп жатат. Эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча балбандар тажрыйбасын арттырып, машыгуу жыйындар менен жүрсө, Орусияда кыз келиндер арасында курама топтун машыгуулары өтүп, көлдүн жээгинде өтүп жатат. Жеңил атлетчилер болсо Орусияда даярданууда. Оор атлетика, сууда сүзүү, дзюдо жана бокс боюнча курама топтор дагы кызуу даярдыкта. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.